вообще мындай резонанс кылышпайт именно ушул эркектер. А как только, билбейм бир кыздар мынтип жыңалаңач чыгып коюп же сөгүнүп оозунан бир нерсе жаман сөз чыгып кетсе, сразу начинают типа бизге айтып, стримерлерге тийишипчи. А когда вот, например, бирөөнү бирөө зоруктап мордуктап эметкенде эч нерсе кылбайт, репост кылышпайт, например. Вообще өмүрү көргөн эмесмин, чтобы вот эти мужики, которые отзываются о нас, стримерах, да, никогда в жизни репост не делали. То, что муну минтип салыштыр, тигин салыштыр, либо там благотворительность, анау мынау не занимаются они вообще. Достор, бир корона керек. Достор, бир корона керек, достор. Кайрат, рахмат, жаным. Да, и вот по факту говорю, мен кече эфир бүтүрдүм. Чоң рахмат, Кайрат, чоң рахмат. Достор, топ-1 катталабыз. Же чоң рахмат. Достор, экранды басып отуругула, мен сүйлөй берем, хорошо? Унутпагыла, мени какшатпагыла. Билесиңер, мен жиниме тийбегиле. Мен кече эфирден чыктым, краша көз ойноп, кырылып эфирден чыккандан кийин листайт этип атам. 2х, достор. Давайте добьем могу поцелуйчиктерди, пожалуйста. Кайрат, рахмат. Чоң рахмат. Асаналиев, чоң рахмат. Мен кече эфирди эмелерди, тиктоктун лентасын листайт деп атсам, баары эле спортсмендер, жанагындай Жакут деген байке, аркы бергилерим бүт бара ошентип жазат, типа андайларды колдобогула, аркы берки деп. Базару нет, колдобогула. Но, эмнеге бирөөнү бирөө зордуктаганда ошол кишилер келип алып репост кылбайт? Я не понимаю, да, типа, каждый зарабатывает как может. Пиздец намысчыл болуп, куру намысчыл болуп, биздин кыргыздын эркектери начинают, типа, кыздарыбыз ушинтип талтайып атат, сөгүнүп атат, балдарыбыз сакалдарын сапсыйтып, лифчик кийип жүрөт, аркы берки деп. А зоруктаганга келгенде өмүрү репост кылышкан эмес. Азыр лайк үчүн, просмотр үчүн өлүп талып, анткени эта тема сейчас очень популярна в ТикТоке, потому что азыр ТикТокту жиндилер көбөйүп кетти, базару нет. Ошонун бүт баарын көрүп атышат дагы, лайк, просмотр жыйнаш үчүн, подписчик жыйнаш үчүн ошонун баарын айтып чыгып баштады. Өмүрү көрүлбөгөн, өмүрү просмотр албаган эркектин бүт баары ошолорду типа пиздец намысчыл болуп киргизип башташты. Ошону бетиңерге айтам, запись кылып алсаңар, эртең чыгарып мени кылып койгула. Мени отметка кылып койгула. Сөз чыгып атат го, бир раунд. Мени ээрчисин да билем.